Раз отырайын. Күтүүсүздүк суроолор жок болот деп ойлойм. Жок, убактым жакшы эле, эми кандай кылып айтсам экен деп атпайм да. Менин атым Актан Рыскелдиев. 35 жаштамын. Мен өзүм кандай десем, толтура нерсени айта беришет. Мен телевидение чакыргандачы актер, сценарист, режиссер, алып баруучу, блогер, ал эле, бул эле деп. Анан мен өзүмдү жөн эле 4 баланын атасы деп коеюнчу. Аты жөнүм Иманалиева Айзура Элмирбековна. Иманалиев Элмирбек Калиловичтин улуу тун кызы болом. Атам кыргыз эли билгендей эле көп кырдуу талант десем болот. Бирок анча мынча таланттар мага жугушпай калган. Көпчүлүк ушинтип сурайт. Сен дагы комуз чертесиңби, акынчылык өнөрүң барбы, ыр жазасыңбы дегелем, балким манас айтасың деп, бирок ошол нерселердин эмнегедир жуккан эмес. Бирок баягы токтогул жеринен болгондуктан, балким суусунанбы эмнесинен ошентип күлүп калышат. Кичине сөз жагынан жогуп, баягы нерсе кой бербейт экен, кан кой бербейт экен. Анан эч кимдин тилин укпай радио, ТВ, кино жаатын бүтүргөм. Учурда алып баруучулук кызматты аркалап келем. Бирок учурда иштебей элемин. Ошондой эле андан да алыс кетпей эле, болбой эле эмнегедир Кудайдын бир буйругу болду окшойт. Чыгармачылыкта учурда ата-энемдин калып кеткен ырларын аткарып, аларга жан киргизип, кайрадан баягы ырчылык жактын кичине бир кандай десем учун тартып жүрөбүз учурда. Мен 3 баланын энесимин, акушер-гинекологмун, жумушум жана блогермин. Азыркы убакта декреттемин. Атым Гүлпери Мурзакулова. Атам врач, аты Токтобек, Термечиков Токтобек Мурзакулович. Атамды көп адамдар тааныйт болуш керек. Кайсыл жакка барбасам, Токтобек бекен кызысыңарбы деп көп айтышат да. Атам блогер болбосо дагы менден атактуураак деп ойлойм да, эсептейм. Идеалдуу аталардын бири деп эсептейм. Биз үй бүлөбүздө 4 бир тууганбыз, 3 кыз жана эң кичүүбүз эркек бала. Аябай күтүшкөн, баарыбыз күткөнбүз, төрөлгөндө аябай ыйлашкан, бүт туугандарыбыз, кошуналарыбыз, ата-энебиз, биз өзүбүз аябай күткөндүктөн көп жылдан бери. Ошо чоң үй бүлөгө кирет болушубуз керек, 4 бир тууганбыз. Ата-энем экөө тең врач. Көп эле биздин туугандар, азыр эми кудалары ата-энемдин суктанышат атама, анткени атам кичикей кезибизден баштап бизди жума сайын эч үйдө отурган эмеспиз да. Жумуштан келсе дагы бизди паркка алып барчу, кинотеатрга алып барчу, ошентип сейилдеп эле жүрө берчүк да. Анан азыр уже неберелери бар болсо дагы бизди дагы эле кичинекей кыздардай көрөт. Анан суббота, выходной күндөрү бизди сөзсүз бир жака алып бардырып, сейилеттирип келет, неберелерин, бизди дагы эле кичинекей кыздай көрөт. Ар бирибизде эжемде 3 кызы бар, менде 3 балам бар. Дагы эле ата-энебизге эркелеп жүрөбүз. Атам дегенде эмнегедир бир аз көзүмөн жаш тегеренип, жүрөгүм бат-баттан согуп ошентип турат. Анткени ошо арабыздан кеткенине 4 жыл болот, апрель айында. Атам эми абдан жөнөкөй адам болгон. Башкача адам болгон. Балким мен ойлоп кетем, жан дүйнөсүн биз ошол учурда түшүнгөн эмеспиз го депчи. Кичине өтөнчү. Кичине. Ошон үчүн качып жүрөм эфирле. Сразу эле уже баштайм деп коебейм, ыйлап. Азыр келаткыча сиздерге келаткыча дагы ойлонуп, кичине басып келдим бери көздөйчү. Анан баягы өткөн күндөрдү эстеп эме болуп кеттим да, кичине келгиче дагы. Атамды көпчүлүгү баягы таланты, аркалап келген иши боюнча билишет. Менден жакшы билишет дегендей. Күн түнү ошо ырын угам дегендер бар. Ал эми сиздердин сурооңуздарды түшүнүп турам. Үйдө кандай ата болгон, деги эле ошо кыздарына, уулдарына кандай ата болгон деген сөз суроону берип турат болушуңуздар керек. Атам дегенде эле мага бир жөнөкөйлүк бир сапаты келет да. Эң чоң нерсе, бизге үйрөтүп алган нерсеси ошол нерсе болду окшойт деп ойлойм да. Анткени биз кийинде эле баягы ата-энебиз 2
айры жолго түшкөндөн кийин деле өзүбүздүн байланышыбызды жоготкон эмеспиз. Көп жолукчубуз, көп сүйлөшчүбүз, көп сырларымды айтып берчү. Айтып аткан учурда дагы айтып калчу, ошо сен кызым көп нерсени түшүнөсүң, айттырбай түшүнөсүң деп ушинтип эме кылып калчу да. Анан аны да кийинчерээк түшүнүп атам. Анан эме деп калчу, сен дагы кандайдыр бир чыгармачылыкты аркалап жүрөсүң, чыгармачылык адамдардын жан дүйнөсү башкача болот деп мындай. Ошол нерсени жеткиргенге аракет кылчу да. Анан жөнөкөйлүк дегенде айткым келгени мен коомдук транспортто өзү мындай унаа айдаганды көп жактыра берчү эмес да. Анан өзү айтып калчу, мага техника ушундай нерсеге жакын эмесмин депчи. Математика дегенге жакын эмесмин, физика дегенге жакын эмесмин. Мага жөн эле ошол жан дүйнөгө жакын нерсе болсо, мен эс ала турган нерсе ошолор нерсеге мага жакын деп айтып калчу да. Анан машина айдабай деле калчу. Кийин ошо машинесин дагы ошо белгилүү эле бир адамга белек кылып койгонун угуп калдык. Анан көп учурда жөө жүрчү. Анан жолу бүткөндөн кийин ушунчалык баягы тыгын маршруткалар ушундай тыгын кетет го. Анан макул кыздарым жакшы тургула дейт. Анан такси андай мындай деле жалдаса эле чакырса деле болот, ага да эмес. Анан тыгылган ошол маршруткага түшүп алып, тиги сиңдим да айтып күлүп калат, бир жолу такыр эле маршрутканын терезесине башы чыккан бойдон кетти депчи. Анан кээ бир айтып калчу, мындай атаңды бүгүн бул маршруткадан көрдүк, уялбайбы, көп адамдар колун кезеп Элмирбек Иманалиев деп сүйлөшүп, ушинтип арттан ушинтип сүйлөшөт, биз угуп калабыз. Же атаңдын акчасы жокпу, өзүнө машина сатып алганга деген сыяктуу көп сөздөрдү окучубуз да. Анан бирок атам бул нерсени мындай уят көрчү эмес. Мен деле уят көрбөйм, мен деле коомдук транспортко түшүп, мага ошол нерсе жагат да. Троллейбуска түшөм, кээде автобуска түшөм. Анан атам айтып калчу, ошондо мен элге дагы да жакын болом депчи. Коомдук транспортко түшкөндө ушунчалык көп көйгөйлөр айтылат, бирөөнүн жашоолору айтылат. Мен ошол аркылуу адамдардын ошол жашоосун жашап, ошол нерседен баягы ээргүү алам депчи. Ошол нерсе мага көп нерсеге түрткү берет деп, ошондуктан мен көбүрөөк коомдук транспортко түшкөнгө аракет кылам деп ошентип айтып калчу да. Анан албетте шакирттери жеткирип калчу ары бери. Бирок көп учурда ошол бул жөнөкөйлүгүнүн жөнөкөй беле бир мисалы десем болот да. Мен атам үчүн ушундай даражага жеттим го дейм, анткени атам кылган нерсенин баарын туурап жүрүп, анан көп нерсеге жетиштим да. Бир эле айта кетчү нерсеси, мисал келтирип кетсем, мен 4 жашыман гезиттерди, китептерди окуй баштагам. 4 жашыман, 3 жашыман. Анан ошонун баарына атам себепкер. Анткени атам гезитти көп окучу, китепти көп окучу, андан талашып окучу экенмин да. Ошон үчүн 5 жашыман мектепке баргам. Анан мен үчүн атам кичинекей кезден баштап эле бою узун, мындай интеллигент көрүнчү да. Мен үчүн атам менин баягы супергерой деп коет го. Азыркыга чейин эле ошондой. Анткени мен эч качан ушул жашка жетип, эч качан мен атамдан кыйынмын деп ойлонбоп турмун. Эч качан. Мен атамдай болом, атам менден көбүрөөк билет деген нерсе дайыма менин жүрөгүмдө да. Анткени мен кичинекей кезде мектепте болобу, студент кезде болобу, ар дайым бир нерсе болуп кетсе, бир билбеген маселем болсо, дароо атамдан сурачумун да. Атам, ал эмне депчи. Ал билсе билбесе деле түшүндүрүп койчу. Азыр деле мен өзүм балдарыман аны көрүп атам, баягы балам келип алып, ата, бул эмне десе, мен билбей атсам дагы билген кишидей болуп түшүндүрүп коем да. Антпесе анын алдында авторитетим түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн менин атам зыңкыйган жигит, өзү 60-тан ашып калса дагы тың, атам менен сыймыктанам, өзү өмүр бою мугалимдик кесипти аркалаган. Ошондуктан ошол атабыздын тарбиясын көрүп чоңойдук. Жапар. Жапар уулу Актан болчумун, анан кийин эле Рыскелди деген чоң атабыздын атын алып жүрөйүн деп, анан Рыскелдиев Актан болуп калгам. Биз мектепте окуп жүргөн кезде атайым сөзсүз түрдө бир китептерди сатып алып келип койчу да. Анан ал жакта кыргыз орус сөздүгү бар болчу. Орус тилиндеги илгерки керек болсо орустар өздөрү билбеген дагы сөздөр бар болчу да. Аны кийин ошол орус улутундагылар менен баягы сүйлөшүп калабыз. Анан ошол кезде мындай сурап калчумун, ушул сөздөрдү билесиңерби десек, алар мындай балким бул илгерки сөздөр деп эме кылып калчу да. Анан атам атайын ошондой бир сөздүк аштыртып, күнүнө 10 сөздөн, 15 сөздөн жаттаттырчу да. Силер деген азыркы эптеп эле орусча сүйлөп же кыргызча сүйлөп
же орусчасын билбей же кыргызчасын билбей калган балдар болбогула депчи сөзсүз түрдө кыргыз тилин жакшылап үйрөнгүлө. Бул заманда ансыз деле баягы орус тилдүүлөр менен сүйлөшүп жатып үйрөнө аласыңар, бирок ошол учурда дагы ошол нерсени ийине жеткере сүйлөгөндү үйрөнгүлө деп айтчу да. Ошентип сөздүктөрүбүз бар болчу сөзсүз түрдө. Анан бир атактуу адамдарды атын жаздыртып, туулган жылын жаздыртып, ал эмне болуп эмне иш кылган, мисалы эсимде бар Галилео Галилей деп биз билбейчүбүз да, ошол үчүн кичинекей болчубуз. Анан жазгыла деп Галилео Галилей деп жазгыла. Бул адам мынчанчы жыл төрөлгөн, момундай иштерди кылган деп анан ар бир адамды ушинтип тизмектеп жаздыртып, ошондой сөз мындай китептерибиз бар болчу да. Баягы билимге эме кылып чыгыш керек деп ойлойм. Тарбиялап билимди болгула деген иретте баягы сабактан тышкары дагы үйдө сабак өтүлчү да. Андан сырткары негизи биз ойлоп коебуз го, эне эле тарбия берет балдарга деген нерсе бар да. Биздин менталитетте эне көп нерсеге жоопкерчиликтүү деген нерсе бар. Бирок мен айтат элем, эне эле эмес, ошол эле учурда баланын жашоосунда атанын ролу дагы абдан баягы жогору депчи. Анткени мен ушул убакыт чейин эсимде, Кытай ашканасына барганда, Корея ашканасына барганда сөзсүз түрдө таякчалар менен тамак жешет эмеспи? Ошол таякчаны көргөндө эле атам баягы элестейт да. Анткени эң биринчи жолу ошо таякчалар менен тамак жегенди үйрөткөн да. Бул колуңа мынтип кармайсың, муну мынтип кармайсың деп анан кичинекей кезде ошону эсимде. Анан аны сөзсүз түрдө биринчи мынтип бири-бирине кайра алыш керек. Андан сырткы баягы таякчадагы ыпыр-сыпыр деп коебуз го, ошол нерселерди түшүш керек. Андан кийин аны эки колуңа алып, андан кийин жеп башташың керек да. Анан атам эми көбүрөөк гастролдоп жүрчү да. Кытайга барып келчү. Анан сөзсүз түрдө ошол таякчалардан алып келип, Кытайдын жеген курт кумурскаларынан алып келип, бизге ооз тийгизип, биз ошо атам аркылуу биз аябай көп дүйнөнү тааныдык да. Сөзсүз түрдө ошо майда барат бир нерселерди ала келчү. Бир жолу бир куртка да алып келген. Аны биз аябай көп жылдар кийдик окшойт. Сапсары атайын эки жожо кызыма деп баягы жожонун сапсары болгон куртка алып келип берип, ошол нерселерди дагы баягы көп эстеп калам да. Анан сөзсүз түрдө бир башка бир мамлекетке барып келгенден кийин ошонун бир тамагын үйрөнө келчү. Анан үйгө келгенде жасап берип калчу да. Эми күн сайын эле мааныткын күн сайын эле жейбиз да, бирок атамдыкы мындай өзгөчө даамдуу, бир башкача сезилчү да. Азыр жесем деле ошол түрк ашканасындагы жанагы чечишный суп деп коебуз, мержимек чорбасы. Анан аны атам жасап берген, такыр башкача да, андай даам табылбайт да. Ошондой тамактарды да жасап берип калчу. Анан атамдын дагы бир айткан сөзү ушул убакыт чейин эсимде. Өнөрлүү адам эч качан өлбөйт деп көп айтчу да. Баягы тирүү мисалы менмин деп айтчу. Анан мен жашоодо мага эч нерсенин кереги жок деп айткан азыр бүгүнкү күнгө чейин эсимде. Керек болсо үйдүн да кереги жок, баягы материалдык байлык ушулардын баары эч нерсенин мага кереги жок. Мага комузум эле болсо жетет деп айтчу да. Комузумду алып, каалаган эшигимди каккыласам, мага бирөө деген суусун берет, бирөө мага деген дагы тамагын берет, ырдап берип койсом эле болду депчи. Ошондуктан сөзсүз түрдө адамдын өнөрү эч качан сатпайт деп айтчу да. Өнөр болсо адам эч качан жерде калбайт деп көп айтчу. Ошол нерсе дагы деле кулагымда да. Атам мени 5 жашымда го дейм. Эми бул кандай десем, мен таасирленгем, ошондон кийин тентек кылбай калгам да. Мен аябай тентек болчумун. 5 жашымда кородо дебедим. 5 жашымда ошол нарында бир көчө бар болчу. Мирный беле, горный беле аты эсимде жок. Ошол көчөдө мен ойноп аткам. Эки жакка чуркап, атам болсо кошуналар менен сүйлөшүп турган да. Анан бир чоң КамАЗ келе атканда ошонун алдына чуркап чыгып, анан кайра аркасынан кубалап турмун. Эсимде аркасынан кубалаганым эсимде да, КамАЗдычы. Анан атам ошол жерден, мен азыр атамды 5 колдой түшүнөм. Себеби мындай деген да. Мен аркасынан чуркап кеткенден кийин бүт бар ай ызы чогуп калышты.
Атам мени колуман катуу кысгармап туруп, жетелеп туруп, анан тиги опчулардын көзүнчө жылмайып туруп, азыр мен балама тооктун шорпосун берип келейин деп, анан үйгө алып кирип кеткен да. Мен сүйүнүп, үйдө тооктун шорпосу бар беле деп үйгө кирип сүйүнсөм, атам мени ошондо сабаган да. Эми кандай сабаган? Балким акыр эле сабаган, бирок мен кичинекей болгондуктан мага катуу тийген. Мындай кандай десем, коркуп сабаган да. Коркуп дегеним, сен КамАЗдын алдына кирип кетсең эмне болот деп, мындай кандай десем, тарбиялык маанидеси сабаган. Ошондон кийин мен машинелердин аркасынан такыр чуркабай калгам дагы. Анан кийин чоңойгондо өзүм балалуу болгондон кийин түшүндүм. Атам ошондо мен туура эле кылыптыр. Ушундай турбай. Мисалы үчүн мен балдарым азыр көчөгө машина сачнеге чуркап кеткенде мен албетте сабабайм, бирок баягындай жүрөгүм зыркырап кетет да. Колунан кыса кармап, мен сен антпей жүр, тинтпей жүр деп мисалы үчүн балдарыма түшүндүргөн убак болот. Ошон үчүн атам ушундай бир нерсе менен эле мени чоң, балким кырсыктардан, чоң нерседен сактап, тарбиялап койгон. Ошол. Мен ушул эле нерсе эсимде кичинекей кезимен. Чоңойгон кезимдеги болсо атамдын бир таасирлүү бир сөзү үчүн мен искусство институтун кызыл диплом менен бүтүргөм. Эмнеге дегенде мен мектепти 9-10 1 классты аябай начар окугандыктан, анткени ал убакта базарда иштечүбүз. Мектепке таптакыр убакыт бөлчү эмесмин. Атамдын артынан келип, анан ошондо сен менин үмүтүм эмес белең, кылганың ушул аттестаттын кебетеси кантет дегенде, ошондон намыстанып мен карап тургуз, мен ишименчи баягы институтту кудай буйрса жалаң 5 менен бүтүрөм деп, анан 5 менен бүтүрүп, анан дипломду атама көрсөткөм да, мына депчи. Мен баягы ойдон элемейин деп. Атамдын китебинде, Аманат деген китебинде поэзиялар жазылгандар көп. Ошондо деле айтылып калат, туңгучта канал бойлой деген ушундай бир ырсаптары бар. Ошондо чоң канал бар ошол жакта. Анан биздин кичинекей кезибизде эле эрте менен эрте таңга жок туруп алып баскандай жакшы көрчү. Анан дайыма эрте менен ошо кылдырт деп алып кетет да. Эрте менен эрте күн чыга элек учур. Таң эрең бараң болуп турган учурларда. Анан дайыма жөө басып ошол жакта сейилдечү. Анан биз сиңдим экөөбүзгө аябай кызык болду. Анан биз дагы барабыз дедик. Бизди да тургузуп коюңузчу, биз дагы барыбыз келет. Кайсыл жакка эле баратсыз деп бизге мындай бир эме болду да. Анан эч жака деле барбайм, жөн гана сейилдеп келем деди. Биз болбой эле анан бир күнү турабыз деп аябай ошентип анан эрте менен эрте тургузду бизди. Анан тим эле жыргап сүйүнүп бир жака бараткандай бир сезим менен ойгондук. Анан канал жээктеп анан бастык да. Басып анан баягы күндүн атып келатканын көрдүк да. Күндүн атып келатканын көрүп бир башкача бир сезим болду. Ушул учурга чейин ошол күн эсимде. Анан азыр силер сонун кереметти көрөсүңөр деди. Биз көп учурда бала болуп жүргөндө эми анда кичинекей болчубуз, биз түшүнчү эмеспиз да. Анан демек мен ойлоп койдум ошол учурда күндүн атканын көрүү бул баягы ар бир адамга эле бериле бербейт экен да. Анан бул тирүүлүк деген нерсени баягы айтты да. Көрдүңөрбү күндүн кантип атканын, кызарып атат, ушинтип кайра кызарып атат деп көп нерсени айтып берди. Ошол ырлары дагы бар го көп эмелерде. Ошол күн дагы эле ошол бүгүнкүдөй эсимде. Бир башкача таңдын бир башкача атканын көргөнбүз да ошондо. Жай учур болчу. Анан ошол күн эмнегедир мага мындай жүрөгүмө бир башкача сезимдерди тартуулаган күн болгон десем болот да. Жөнөкөй эле күн азыр айтып берип атсам элге деле башкача сезилет болуш керек. Бирок ошол тирүүлүктүн, күндүн өзгөчө атканы, ошондой эле атабыз жаныбызда, ошондой эле сиңдим экөөбүз тим эле жанагы улактардай эле чуркалганбыз да, бир башкача нерсени көрө тургандай болупчу. Бирок ошол жөнөкөй эле күн болгон, бирок ошол нерсе адам үчүн эң маанилүү нерсе экен да, баягы күндүн атканын көрүүчү. Билбейм, балким бир философиясы бар болуш керек ошол нерседе. Мурунку жумада эстеп бир окуяны эстеп сүйлөшүп калдык. Биздин кошуна бар, ошол кошунабыздын небереси менин одноклассниким болчу, чогуу бир мектепте бир класста окуганбыз. Анан ал чоң атасы менен чоң апасынын тайнеси менен тайтасынын колунда өскөн. Бир күнү алар өздөрү казактар болот, бирок ал баланын атасы кыргыз. Анан тайнеси урушуп, сен кыргыздын баласысың деп бир жолу урушуп коюптур да. Ал подросток кези 7-класс беле 8 класс беле эсимде жок. Анан
ошол сөзгө аябай таарынып үйдөн качып кетип калыптыр да менин одноклассникимчи. Анан кошунабыз атама келип ошо Гүлперинин однокласснигин менин неберем жок болуп кетти 3 күндөн бери таап сүйлөшүп койчу, мен аны катуу көңүлүн оорутуп алдым деп айтат экен да. Анан мен дагы аны билген эмесмин, ошо жакында эле убактында атам болсо аны таап, менин одноклассниктер мени таап, каякта Айбек каяка кетти сабактан кийин деп мектептин артынан тааптыр. Ал көңүлү чөгүүп отурган экен да, өзүнө кол салайын деп да ойлогон экен, аябай өзүм эле кетти. Подросток да, 7-8 класс. Анан атам болсо ага менен сүйлөшүп, андай үйдө уруштар боло берет, сен болсо сенин тайнеңди айтаң аябай жакшы көрөт, өзүнүн баласын алып өстүрөт, ушундай убактар болот, сен болсо ага көңүл бурба, азыр жашооң бар алдыда деп а менен сүйлөшүп, сактап калыптыр да. Мен аны на прошлый мурунку жумада билдим. Мен да аны атамдан мурунку жума эле угуп атпаймынбы? Ошону эстеп кетип атам өзү айтып берди да, сенин одноклассниктиң бар эмес беле? Ошону ошентип калгам, ал болсо ремень чечип даярдап туруптур да. Ошо мени ата-энем менен жашаганчы тайнем менен тайтам менен жашайм, анан ал да мени кыргыздын баласысың деп урушту деп аябай көңүлүн оорутуптур да. Анан атам аны кучактап өп алып келиптир биздин кошунада. Атаңыз анда ошондой боорукер? Аябай боорукер адам. Тууганчыл, туугандарын, жердештерин, айылдаштарын аябай жакшы көрөт, группалары бар, чаттары бар, WhatsApp'та аябай сүйлөшүшөт да, катташышат. Анан бир уруу дейт го эме деп, кайдулаттар деп ошондой группалары көп аябай эме да, ошондой киши. Бүгүнкү күнгө чейин көп эстеген нерсе, кандай десем, баланы мактоо экен да. Баланы мактаганда ошончолук адам ичинен дагы бир башкача нерселер жаралат экен. Эгерде ошол ата-энең ошол балага ишенип турса, баланын ичинде бир башкача нерсе ачылат экен да. Анан бир күн айтып калды, ар бир алган 5-иңе 5 сом берем деди да. Анан ошол күндөн тарта түм эле күн сайын 5 алып келгенге аракет кылам да. Анан бир күнү 2ден 5 алдым, анан кийин 3дөн 5 ала баштадым, анан 10 сом берет, бирде 15 сом, бирде 20 сом ошентип баштады. Анан бир күнү 7-5 алып келдим. 6 сабактан 7-5 алып, анан деп 5ден ушинтип мугалимдер койчу. 5 кылып, 2ден 3дөн койчу да. Анан акыркы күндөр айтып калды. Сен ушул мугалимдериң менен эле сүйлөшө алган окшойсуң. Жарымы сизге, жарымы мага болот деп 5дерин күндөн күнгө эле көбөйүп баратат деп. Анан эми бериңиз эми деп болбой ошо 30 сом, 35 сом алып аябай сүйүнгөн күндөрүм болгон. Анан азыр баягыда бир психологдун интервьюсун көрүп калып атпаймынбы, подкастта размода болуп атат го. Анан балдарды кантип окууга мындай үндөсө болот деп суроо бератышат да. Десе мен балдарыма ушинтип көрөм, мисалы жакшы баа алган үчүн жакшы бир оюнчук же болбосо жакшы бир жакка алып барам, кээде болот дейт, ошо акча берем деп атат да. Баланы ошентип, ошо балдар психолог болчу, балдарды ошентип үндөш керек, мотивация бериш керек деп атат да. Анан мынтип ойлонуп көрсөм, атам мындан канча жыл мурун эле ошол нерсени кылган экен да деп, мындай кантип ошого мындай эме болду экен деп көрсө, адам мындай атам абдан мындай көрөгөч болчу да. Психолог болчу ошол эле учурда. Мен абдан таң калам, ошол учурда деле таң калчумун, азыр деле таң калам. Ошончо нерсенин бардыгын бир адам кантип көтөрүп жүрдү экен деп ошентип аябай таң калгам да. Азыр ойлонсом таң калам да. Ошол ыкманы өзүңүздүн балдарыңызга? Ооба, эми азыр мектепке буюрса быйыл барышат. Анан эми баа алыша элек. Бирок балдарыма айтам, бир жака баратканда же болбосо бир мисалы тиш доктурга бара турган болсок, сөзсүз түрдө ошол нерсени колдоном. Азыр тиш доктурга барып, ыйлабай, жакшы баалуу болуп чыксаңар, мен силерге сөзсүз түрдө бир оюнчук алып берем дейм. Же болбосо мен силер сонун бир жака барып ойнотом дейм. Анан аябай иштейт экен. Мен кече жакында да ошентип кызыбыз ыйлап эле отурбайт да. Анан кызым, азыр сен чыккандан кийин сонун ойной турган жерге алып барам дедим. Чыккандан кийин эле канамама ойной турган жер дейт. Анан күлүп атпайбы, сенин кызыңар ар дайым ыйлачу эле. Бүгүн эмнегедир чоң кыздардай отуруп берди депчи. Демек бул нерсе иштейт да.
Атам ар дайым айтчу, таза болсоң, сен туура кылсаң, эч качан Кудай сени ар дайым колдойт дейт да. Эң түз жүрүш керек, адамды жамандабаш керек деп ошондой сөздөрдү айтып келчү. Кандай гана башкалар жамандабасын, сен өзүң чыныңды билсең, түз болосуң, Кудай сени колдоп жүрөт деп айтчы. Эч качан калп айтпа, чыныңды чынындай айт, жаман нерсе кыласаң дагы чынын айт. Биз сенин ата энеңбиз, мен сенин атаңмын, сени колдойбуз деп ошентип тарбия беришкен. Ойлойм, ата энемдин тарбиясын жакшы алдык деп, атам көп жакшы нерселерди бизге кечи көзүбүздөн үйрөтчү, айтып жүрчү. Кеч келеди эле кээде айта берчү, кээде уккубуз келбечи, кечке айта бересизби депчи. Бирок азыр эсесем аябай атама терең ыраазычылыгымды айткым келет да. Ошо балдарыма мен да ошондой тарбия бергенге аракет кылам. Бирок меники азыр кичинекейирээк, андай нерселерди балдарыма айта элекмин. Түз жүргүлө, мындай сүйлөгүлө деп. Эң эле улуу балам 4,5-да, ортончусу 3кө чыгат, кичүүм вот 4 ай. Эми сабаганда эмес. Анткени ал убакта бардыгы эле 90-жылдарда чоңойгон балдардын баары эле баардыгынан сурасаңар, бизди эле сабачу, биз деш мүмкүн. Эң башкысы сүйлөшүү. Атам бизге түшүндүрчү. Мындай, мына муну кылсаң мындай болот, муну кылсаң мындай болот деп. Мугалим катары, педагог катары бизге түшүндүргөнгө аракет кылчу. Ошол сыяктуу эле азыр деле биз балдарыбызды тарбиялап аткан учурда биринчи кезекте түшүндүрөбүз сөз менен, ишендиребиз, мындай болсо мындай болот деп. Кыскасы ушундай. Эми бала дегенде азыр биздин балдарыбыз кичинекей да. Балким кичине курактары чоңойгон сайын, өткүл курак келген сайын, балким ошондо дагы башкача бир нерселерди ошол кичинекей кезден мен атамдан эстеп анан жашоодо колдонушум мүмкүн. Азырынча балдарыбыз кичинекей, кичинекей дегенде булар кичинекей да, булар баары түшүнбөйт да деген мамиле азыр бизде. Сиңдим экөөбүздү кичинекей кезибизде баягы жожом деп эркелетип ушинтип калчубуз. Анан кийин сиңдим күлүп атпайбы? Биз жожодон чоңоюп тоокко айланып баратабыз. Бизди жожо деп эле коюңуз, биз чоңойдук деп күлүп атпайбы? Анан бирок Айзушкам деп айтчу. Айзурахан деп да калышчу. Анан көбүнчө ошо атымды эле ар кандай кылып эме кылып айтышчу да. Дагы кандай эстей албай калам да ушундай да. Ушундай эле Айзуркам, Айзурам, Айзушкам деп ушинтип өргөлөтчү. Данектерим деп көп айтчу. Баягы кийин ошо аманат деп көп бата да чыкпады, бата китеби депчи. Ошол жактарда дагы жазылат. Анан сөзсүз түрдө Кутман таң, Данегим, Кутман таң, алтын кызым, Кутман таң, аруу кызым деп ушундай сыяктуу көп жазчу. Мындай көбүнчө кандай десем, жаныбарлардын балдарына салыштырып эркелетет го, бирок андай кылбаптыр да. Ушундай баягы аруу сөздөр менен эркелетчү. Анан баягы каттын башында сөз түрдө ушинтип башталчу да. Мен 5 жашыман окудум деп атпаймынбы? Байкемди ээрчип окугам да, анан мектептен келе атканда сумкабызды ошо байкеме көтөрүп койчу экенмин. Бүт баарын ошо байкеме жүктөп, кыйын киши болуп, анан башкарып алчу экенмин да. Анан кичинекей кезден бери мени башкарма деп эркелетет атам. Башкарма деп. Эч качан мындай атымды бурмалап эркелеткен эмес. Актан болгону ушу бир эле башкармасы бар да. Тууган тушкандардын арасында аттарым көп дечи. Сармашке, Сараю, анан толтура. Атамдын эркелеткени ошо башкарма азыркыга чейин. Анан ошол башкарма дегенди азыр менин ортончу балама өткөрүп, кээде ошону башкарма деп калат. Башкарма депчи. Дагы эле эркелетет. Дагы эле даже кээде көтөргүсү келет, коюңуз деп белиңиз ооруйт деп түшүрөбүз. Күчүгүм, козум деп эркелетчи. Эң көп айткан сөзү ушулар болуш керек. Так. Мен негизи тетиги Marvel же DC деген сыяктуу супергеройский кинолорду такыр көрбөйм, кызыкпайм дагы. Билем кимдер бар экенин. Человек-паук жана Железный человек деген сыяктуу нерселерди билем, бирок аларга вообще кызыкпайм негизи. Атам болсо мен атам катары эле баатыр го дейм. Мен аны эч кандай баатырларга теңештирбейм, ал биздин атабыз катары ушул. Байкемди, мени, карындашымды татыктуу тарбиялаган үчүн эле баатыр дейм, анткени мугалимдин тарбиясы башкача болот. Эч качан урдаба, бирөөнүкүн алба, айтышпа, улууларга сөз кайтарба,
же болбосо тааныган адамдар менен сөзсүз учураш деген сыяктуу нерселерди кичинекей кезден бери угабыз. Жапардын баласы тентек экен, жапардын баласы хулиган экен деген сөздү укпайлы депчи. Ошондон ошонун тарбиясы үчүн эле мен аны баатыр катары көрөм. Жапар баатыр деп коеюнчу мен, супергерой башкаларга салыштырып отурбай эле. Ошол. Ак халатчылардын герою деп эсептейм атамды. Аябай көп учурлар болгон, башка врачтар же башкалар уже диагнозду угуп алып албайбыз, гарантия бере албайбыз дегендерди атам сактап калган учурлар аябай көп. Ошон үчүн атамды ак халатчан герой деп эсептейм. Аябай сымыктанам. Азыр деле практикующий хирург, врач, уролог. Наамдарды дагы көп алган, заслуженный врач алган. Человек года деп Кыргыз туусу деген газета бар беле, ошого бир жылдын биринде чыккан. Случайно токтогулга барып калып, командировка менен в полевых условиях, тоодо условия жок жерде бир жаш баланы 16 жаштагыны ал аттан кулап, анан ат тейип, бөйрөгүн жарып салыптыр да. Гемоглобини 19га түшүп кетиптир, кан аябай көп эметипчи жоготуп. Анан давлениеси дагы 30га чейин түшүп кетиптир, 30-10 болупчу, 120-80 болуш керек го. Аны уже жашабайт деп ойлоп калышканда, аны эң жакын райондогу поликлиникага, кичинекей больницага алып барып, анын бөйрөгүн сактап калып, анын да өмүрүн сактап калыптыр да. Ошондо аны эмкиге чейин айтып жүрүшөт да, атама ыраазычылыгын билдиришипчи. Эч ким аны ал жакта случайно болуп калган да. Ошо атамдын ак халатчан герой деп эсептейм. Мен атам балким Манас ата болмок. Кыргызча алып караганда Манас атаны баарыбыз билебиз, баягы элди бириктирген, ынтымакка чакырган, кыргыз эл эмес, керек болсо бүтүндөй дүйнө тааныйт да Манас ата дегенде. Биз ошол менен таңктанабыз да. Ошол мен балким ошол Манас атадай көрмөкмүн. Атама эмне деп айтмакмын? Атаке, рахмат. Бизде эң бактылуу бала чак болуп калабы, детство болгон. Азыр деле өзүмдү детство деп эсептейм, анткени бизде дагы эле эркелетип кичинекей кызыңардай көрөсүңөр. Бүт кыялданып, суранган нерселериңер бүт ар дайым сбываться этип келет. Кичинекей кезибизде эле 6-7 класста окуганда эле айта берчи да, мен неберелерим келгенде неберелеримди машинага толтура кылып салып, эс алдырып тоого алып барам, көлгө алып барам, бияка алып барам. Ошонун баары азыр ишке ашып, азыр ошентип келатасыз. Сизге аябай ыраазыбыз. Бүт балдарыңар, мен, эжелерим, иним дагы ошо мага кошулат деп ойлойм. Сизди аябай жакшы көрөбүз. Эми мына кече жакында туулган күнү болуп өттү, албетте. Атам мен сизди жакшы көрөм дейм. Атам мен сизди жакшы көрөм. Сиз мен үчүн өмүр бою үлгүсүз дейм. Мен сизди аябай жакшы көрөм. Ден соолукта эле ушинтип жыргап жашап жүрө бериңиз жаныңызда демекмин. Анткени эми ата-эне деген баягы убакыт өткөн сайын баары деле жашарбайт экен да. Баары деле анан кес-кесте ойлонуп кетем. Эми Кудай бир күнү буйруган күнү бул ата-энебизди деле бизден алып коюшу мүмкүн. Ошол күнгө даяр болушубуз керек депчи. Анан эми Кудайым буйруса ошол күндөр кичине алысыраак болсун дейм. Атама дагы, апама дагы мен бир гана ден соолукту каалайм. Анан биздин жаныбызда ошо неберелерин сүйүнтүп, бизди кубантып жүрө берсин демекчимин. Башка эмне айтмак элем. Анткени азыр ошол учурда эс алыш керек алар. Алар кылган баарын кылды дегендей. Ошол. Ыйлан келип кетти. Атаңыз канча жашта? 67. 70-ке жакында юбилей болот деп. Буюрса. Бирок аябай тың, ошо жашына карабай. Үйдө окатын баарын жазсай. Аябай, анткени ошол черчение, анан эмеден берчү, кол эмгектен берчү. Черчение, кол эмгек. Айтор бир ордо турбайт. Үйгө барбайын, дайыма сыртта жүргөн болот. Эмне кылып жүргөн болот? Огородду бирдеме кылып, тиякты бирдеме кылып, биякты каклап, жакты каклап. Анан дайыма чөнтөгүндө же болбосо жанында, сумкасында дайыма гезиттер бар да. Анан атамдын үйүнө барып калганда учкунга барып туруп, эмне гезитиңер бар деп, анан баса калып бүт гезиттерин окуп чыгам. Ал кичинекей кезден калган баягы адат. Эркек балдар деген апасына жакын болот дейт. Сиз атаңызга көбүрөөк жакын болушусуз. Атам менен кеңешем көбүнчө.
көбүнчө кандай маселе болбосун. Бирок албетте апама да жакынмын. Апам анткени биз менен көбүрөөк убакыт болуп калды да, себеби Бишкекке көчүп келгенде 4-5 жыл чогуу апам бизди бакты. Базарда чогуу барыбыз иштедик, кызмат кылдык дегендей. Атам болсо нарында болчу ал учурда. Ошондуктан азыр апам үчүн, апамды угантуу үчүн, атам экөөнү угантуу үчүн көп болгон иш аракеттерди кылам. Кылабыз. Ошондуктан экөөнү тең эле жакынмын дейинчи, анткени ошондой. Кайра эле атамдын баягы ырсаптарын айткым келип да. Айтат эмеспи? Биз адамдар көп нерсеге шашабыз, бирок эч нерсеге жетише албай койдук депчи. Ошондой эле экен да, ар бир учур менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек экен. Албетте балалыгыбызда дагы баягы тагдыр экен. Көп жылдар ошо атам көз тирүү учурунда дагы жандуу болгон жокпуз. Бирок баары бир бул жерден апамды дагы айткым келет. Абдан акылдуу аял болгон экен да. Анткени көп учурда азыр көрүп атабыз, үй бүлөлөр 2 ажырым жолго түшкөндөн кийин мындай бири-бирин жаман көрүп калат экен да. Анан сенин апаң мондай деши мүмкүн, же сенин атаң ушундай да. Биздин ошол турмушта 2 ажырым жолго түшкөнүбүзгө атаң көбүрөөк күнөөлүү же болбосо энең көбүрөөк күнөөлүү деген нерселер боло берет экен да. Көп учурда бири-бирин күнөөлөй экен. Бирок ошол нерсе такыр мамам тараптан болгон жок да. Мама дейбиз. Тескерисинче бизге атама жакыныраак кылып чоңойтконго аракет кылды. Бул 2 чоң адамдын ошол учурдагы чечими болгон. Булга эч кандай силердин күнөөңөр жок. Бул силердин атаңар бирөө келип башыңардан ылдый алтын куйса дагы эч ким силерге ата болуп бере албайт. Атаңарда эч ким болбойт деп көп айтчу да. Ошол себептен дагы атамдын бир туугандары менен, атам менен каалаган учурда көрүшүп, ар кандай кеп куруп, айтор мындай ошол нерсеге чек болгон эмес да бизде. Кудайга шүгүр, сонун балалыкта чоңойдук. Кичине эмерээк болду мага. Анан мен айтат элем, ар бир ошол учурда, мисалы азыр бизди көрүп атышат, ар кандай үй бүлөлөр бар, ошол нерсени башынан өткөргөн адамдар болот. Бала эч нерсеге күнөөлүү эмес да. Биз ошол кичинекей кезинен эле ошентип чоңойгонбуз. Ошол эле учурда мына атамдын 4 баласы бар. Бизден сырткары ошондо баарыбыз тең 6-быз. Мен дайым ошентип айтам, биз 6 бир тууганбыз. 3 кыз, 3 эркекпиз деп айтып келем. Анткени жанагындай эле айланып келип эле, бул тагдыр. Тагдырга балдар эч кандай күнөөлүү эмес. Ошону билип чоңойгонбуз. Кичинекей кезинен эле ошо балдар менен атам балдарды жетелеп алып келип калчу. Чогуу паркка барчубуз, чогуу сейилдечүбүз. Ошентип мындай ошол тагдырды мындай туура кабыл алганга аракет жасадык да ошол учурунда. Анткени ошол учурда эле баягы эрте чоңойдук да, мындай балдарды болуп азыркы 6-7 класста окуган балдарды карап баягы өзүмдү ошол учурда мен салыштырам да. Көрсө биз деле кичинекей эле болгон экенбиз да, бирок турмуш өзү эле ой боюңа койбой эле эрте чоңойтуп коет экен да. Ошентип эрте чоңойдук, бирок мен эч кандай деле мындай өкүнүү деле болбойт. Тагдыр демек ошол нерсени жазган экен, баш ийбеске арга жок. Болгону айтат элем, ошол ар бир мүнөттү барктап жашаш керек экен. Атам айткандай, жашоону жаркырата жашаш керек экен. Баягы айдын 15-и караңгыда 15-и жарык деп коет эмеспи? Сөзсүз түрдө ошол жашоодо бүгүн ыйлап турсаңыз, эртең сөзсүз түрдө кайра күлөсүздөр, ошону унутпаш керек экен. Мен бул жашоодо ошол нерсени үйрөндүм да. Анан көпчүлүк мындай кайгыга батып турганда да айтып калам. Бул нерсе да убакыттуу, бул нерседен да өтөсүздөр. Башты жерге салбаш керек. Көп учурда тикке карап, жылмайып, жыргап жашаш керек экен да.